Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн врач-стоматолог Бигалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз: метро Дубровка, улица Шарика-Подшипниковская, 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Түркия армиясын согуштук даярдыкка келтирди. Түркиянын куралдуу күчтөрү Сирияда Курдистан жумушчу партиясынын согушкерлерине каршы ыктымал операцияга байланыштуу көчүрмөн даярдыкта турат. Бул тууралуу Түркиянын жергиликтүү басылмалар жазышты. Анкара Сириянын жаңы жетекчилигинен террордук уюмга каршы керектүү чараларды көрүүсүн талап кылып, чек арадагы аскерлер согуштук даярдыкка келтирилди деп жазылат маалыматта. Башар Асаддын режими кулатылгандан кийин Түркия Сирияга инфраструктураны калыбына келтирүүдөн тарта саламаттыкты сактоого чейин ар түрдүү тармактарда колдоо көрсөтүүгө даяр экенин билдирген. Ошол учурда согушкерлерди жок кылуу чаралары көрүлүүдө. Түркия ошондой эле Сириянын учурдагы өкмөтүнүн резери Ахмед Аш-Шара менен бир нече жолугушууларды өткөрүп, анда өз талаптарын билдирген. Сириянын жараны болбогон террористтер, анын ичинде Түркия, Иран, Ирак жана Европадан келгендер өлкөдөн чыгып кетиши керек. ПКнын бардык лидерлери, анын ичинде сириялыктарда Сириядан чыгышы керек. Топтун сириялык мүчөлөрү куралдарын таштоого милдеттүү жана алардын келечектеги тагдырын Сирия өкмөтү чечет. Эске сала кетсек, куралдуу козголоңчулар Сириянын борборун 2024-жылдын 8-декабрына караган түнү басып алышкан. Сирияны 2000-жылдан бери башкарып турган Башар Асад Орусияга качып кеткен. Ошентип Сирияда 1963-жылы өлкөдө бийликке келген Баас партиясынын бийлиги аяктады. Былтыр Орусиядан 80 миңден ашуун мигрант чыгарылды. Өткөн жылы Орусиядан миграциялык эрежелерди бузду деп 80 миңден ашуун келгин чыгарылган. Алардын 23 миңи Москва шаарындагы жана Москва облусундагы соттордун чечими менен депортацияланган. ТАСС агенттиги соттук приставдардын федералдык кызматындагы булактарына шилтеме берип жазгандай, 2023-жылы өлкөдөн 44 миңден ашуун чет элдик жана жарандыгы жок киши чыгарылган. Андан мурунку жылы соттор ошондой эле 26,6 миң чечим чыгарган. Былтыр мартта Москванын четиндеги Крогу Сити Холл концерт залында теракттан кийин Орусияда эмгек мигранттарына каршы саясат каталдады. Орус бийлиги кол салууга тажик жарандарын айыптаган. Эмгек мигранттарын кармоо, аскерди каттоого коюу, башка кысым-басым учурлары көбөйдү. Өлкөдө мыйзамсыз жүргөн чет элдиктердин реестри түзүлүүдө. Ал эми түзмөгө түшүп калгандарга банк кызматтан пайдаланууга, унаа айдоого, мүлкүн каттоого, никеге турууга же расмий ажырашууга, балдарын мектеп же бала бакчага киргизүүгө уруксат берилбейт. 2023-жылы чет өлкөлүк жарандарга мектептерди, фармацевтикалык тармактарда, мамлекеттик медициналык мекемелерди, такси жана жүк ташуу кызматтарында иштөөгө тыюу салууну караган мыйзам долбоору мамлекеттик думага сунуш кылынган. Бир катар региондордо келгиндерге башка тармактарда да иштөөгө болбойт. Орусиянын ички иштер министринин орун басары Александр Гарвой өлкөдө 6,174,000 чет элдик жаран бар экенин билдирген. Алардын көбү Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан жана Беларуска туура келет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2024-жылдын биринчи жарымында Орусияда 334 миңге жакын кыргызстандык мигрант жүргөнү аныкталган. Булак Азаттык. Президент транспорт салыгын жоюп, аны төлөө эликтердин карызын кечти. Президент Садыр Жапаров транспорт салыгын жоюп, аны төлөө эликтердин карызын кечкенин билдирди. Ал күйүүчү майдын итеринен 1 сомдон алына баштаганына байланыштуу транспорт салыгын толугу менен жоюу боюнча тапшырма берип, жарлыкка кол койгонун соц тармакка жазган. Транспортко мындан ары салык алынбайт. Анын ордуна 1-январдан тарта ар бир айдоочу унаасына куйган ар 1 литр бензин же дизелден 1 сомдон алына баштады. 2025-жылдын 1-январына чейин автотранспортко салык
төлөбөй келген жарандарыбызда салыктан бошотуу, амнистия боюнча тапшырма берди. Бул салыктын түрүн төлөбөй жүргөндөр ого эле көп экен. Мамлекет үчүн канчалык оор болсо да баарын кечтик. 2022 жылдын 1 январына чейинки юридикалык жана жеке ишкерлердин болгон карыздарында кечтик, деди Жапаров. Мындан сырткары дыйкандарды жер салыгынан бошотуу мораторийи 2030 жылга чейин узартылып, ал дыйкандарга суу катышуу маселеси чечилгенден кийин кайтарылары кошумчаланды. Президент элге кайрылып, салыктын маанилүүлүгүн да белгилеген. Салыктардын эсебинен мамлекет кармалып турарын жана күчтүү болорун айткан өлкө башчы салыктарды өз убагында төлөөгө чакырган. Эмгек акы, пенсия жана жөлөк пулдардын көбөйүшү, социалдык объектилердин курулушу, жолдордун асфальтталышы жана башка иштерде чогултулган салыктан көз каранды экенин унутпаңыздар. Салык төлөбөй жүрө берсек, кийин акыры кечип жиберет экен деген түшүнүктөн алыс болушубуз керек. Салыкты өз убагында төлөө — бул ар бир жарандын ыйык милдети. Биз суктанган өнүккөн өлкөлөрдө салык ыйык төлөбөгөнү же жашырган үчүн өтө катуу жазалашат. Ошондуктан бизде да салык ыйык болушу керек, деген Жапаров. Булак Спутник эжи. Өзбекстанда кыргызстандык кыз жол кырсыгына кабылды. Учурда ал оор абалда. Социалдык тармактарда коңшу Өзбекстанда кыргызстандык кыз жол кырсыгына кабылып, оор абалда жатканы тууралуу маалымат тараган. Бул боюнча Тышкы иштер министрлиги билдирүү жасады. Анда министрлик учурда кыздын абалы оор экенин айтып, жанында тууганы карап жатканын кошумчалады. 5 январда Даңгара райондук ооруканасына кыргыз жараны баш жана ички органдардын жаракаттары менен жаткырылгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Ошол күнү ага операция жасалып, учурда жалпы палатага которулган. Абалы оор деп алынууда. Жабырлануучу жаран дарыгерлердин такай көзөмөлүндө жана дарылоосунда. Жанында тууганы карап жатат. Кыргызстандын Өзбекстанга элчилиги медицина кызматкерлери жана жабырлануучунун жакындары менен дайыма байланышта экенин билдирет деп билдиришти Тышкы иштер министрлигинен. Мексиканын президенти Трампка жооп кайтарып, 1607 жылдагы тарыхый картаны көрсөттү. Мексиканын президенти Клаудия Шейнбаум Түндүк Америка континентин Мексикалык Америка деп атоону сунуштады. Ал мындай сунушун АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын Мексика булуңунун аталышын Америка булуңу деп өзгөртүү керек деген билдирүүсүнө жооп катары айтканын чет элдик басылмалар жазышууда. Мексика булуңу буу тарабынан таанылган ысым. Бирок эмне үчүн континентти Мексикалык Америка деп атабайбыз? Бул жакшы угулат, туурабы, деген Шейнбаум маалымат жыйынында. Аргумент катары ал голландиялык Ост-Индия компаниясынын буйругу менен түзүлгөн 1607 жылдагы тарыхый картаны негиз кылган. Анда азыркы континенттин аймагы Мексикалык Америка деп белгиленген. Буга чейин Трамп Мексика булуңунун атын Америка булуңу деп өзгөртүү ниети бар экенин билдирген болчу.